Саламатсыздарбы. Оодо Геошунду программасы. Жаздын келиши менен Бишкекте жана аймактарда коомдук активдүүлүк күчөйдү, бирок айрым учурларда бийлик ал иштерге жетиштүү көңүл бурбагандай. Мисалга, бүгүн профсоюздар федерациясына жаңы чатак чыкты. Жумуштан четтетилген анын мурдагы төрагасы Мирбек Асанакунов жумушка жансакчылары менен келип чатактын себепкерине айланды, бирок милиция ага тийген жок. Аны жумуштан четтетүү боюнча чечимди Федерация кеңеши 5 февралда кабыл алган, бирок Асанакунов жабылган кабинетинин мөөрүн бузуп, жумушка келип жүргөн. Кечээ күнү болсо, кимдир бирөөлөр ал жактан документтерди жүктөп алып кеткен. Профсоюздар кароолду алмаштырган жана алар бүгүн эртең менен Асанакуновду имаратка киргизбей койсо, ал милиция чакырып, кароолчуларды карматып айдады. Ушул эле сыяктуу окуя 8 мартта да болгон. Жаш кыз-келиндер жөө жүрүш уюштурууга чогулганда, аларга маска кийген жигиттер кол салып, плакат транспаранттарын сындырып, өздөрүн мазактаган. Келген милиция ошол тартип бузган жигиттерди кармаганын ордуна жапа чеккен кыздарды кармап кеткен. 8 март деген өзү аял затынын укуктарын коргоо үчүн митинг демонстрация өткөрүү күнү болуп пайда болгон. Ички иштер министрлиги 4 күндөн бери унчукпай жатканына караганда, кыздарга чабуул койгон жигиттер кармалбайт жана аларды эч ким азыр издеген да жок сыяктуу. Коомчулук канчалык талап кылса дагы, алар эми жазаланбай тургандай. Жана ошондой тартип бардык тармактарда орноп баратат. Чиновниктер менен алдамчылар эмне кылам десе кылат, аларды эч ким кармап жазалабагандыктан алар акырындап коомдун кожоюну болуп алууда. Абакта отурган Фарид Ниязов улам жаңы билдирүү жасап, былтыр августта Койташта болгон башаламандыктын себеби баланча деп өз пикирин коомго таңуулоодо. Былтыр ноябрда дагы ал абакта отуруп алып, 17 жылдын ноябрындагы президенттик инаугурацияга ким кантип катышканы тууралуу дагы билдирүү тараткан. Бирок ал иштин баарын ал өзү башкарган жана биринчи кезекте өзү жооп бериш керек эле. Соттолуп жаткан адамдар качантан бери абакта отуруп алып, коомго билдирүү таратып калды эле. Эмне үчүн эч ким аны токтото албайт? Анын жетекчиси Атамбаев болсо, сотко кааласа келет, кааласа келбей коет. Келсе дагы качан кааласа сот отурумунан туруп чыгып кетип калат. Ал эми журналисттер Атамбаев сотко катышууну чечти деген маалымат таратат. Атамбаев соттолуп жатабы же дагы эле өлкөнүн кожоюнубу? Соттор дагы өз милдетин так жана убагында аткарбайт жана андай иштердин башында жогорку сот өзү турат. Профсоюздар федерациясынын башчысы болуп Асанакунов мыйзамсыз шайланган деп райондук жана шаардык сот чечим чыгарса, жогорку сот аны жокко чыгарып салды жана соттор профсоюздун иштерине кийлигишпеш керек деп билдирди. Аны менен жогорку сот тартип орноткондун ордуна коомду хаос жайылтууда. Президент жана коопсуздук кеңеши күч түзүмдөрү бизнести улам текшере бербеш керек деп жатса, алар мурдагыдай эле андай аракеттерин улантууда. Мисалга, Акнет компаниясына мамлекеттин үлүшү жок, бирок анын президенти салык төлөөдөн качкан деп камакка алынган. Компаниянын банк эсебинен ошол төлөнбөй калган салыкты которуунун ордуна Акнеттин жаңы жетекчилиги топтолгон акчаны дивиденд катары бөлүп алып жатат. Мурдагы президенти болсо соттолууда. Профсоюздар ишине соттордун кийлигишүүгө укугу жок болсо, эмне үчүн анда ошондой эле өз алдынча иштеген Акнеттин президенти соттолот? Андай болгондо бири-бири менен араздашкан эрди катындын иштерин да соттор карай албай калабы? Бирок өлкөдө үй бүлөк кодекси менен профсоюздар тууралуу да мыйзам бар. Ошол мыйзам боюнча Асанакуновдун маселесин соттор бир жаңсыл кылып эмне үчүн чече албайт? Тартип орнотуунун ордуна соттор өлкөдөгү тартипсиздикти өздөрү көбөйтүүдө. Ошондо саламатта калыңыздар.